Күнкүл эже, саламатсызбы? Жийдегүл эже, кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн мынакей Алла Тааламдын дагы бир сонун күнү таң атты. Баарыңыздар менен кайрадан экрандан жолугушуп атканыма өтө кубанычтамын. Эгерде сиздерге менин үнүм жакшы угулуп жаткан болсо, плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Саламатсыздарбы, Нурла эже, Гүлмирайым, Кутман таң. Рахмат. Сиздерге дагы позитивдүү таңды, өтө сонун күндү каалайм. Кара Балтадан салам, Бактыгүл эже. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга рахмат кайтарым байланышка чыкканыңыздар үчүн. Мынакей аз убакыттын ичинде, даже бир мүнөттүн ичинде 60 адам кирди. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн кайрадан сиздер менен эфирде мен сиздер менен чогуу болмокчумун. Бүгүн да сиздер менен жолугушуп атканыма дагы бир жолу Алла Таалама миң мирте ыраазычылык билдирем. Ар бир адамдын өзүнүн бир бактылуу күндөрү болот. Бүгүн дагы сиздер үчүн, баарыбыз үчүн, деги эле дүйнө эл үчүн өзгөчө бактылуу күндөрдүн бири болсун. Кубанычтуу таң менен кошо бизге ырыскы, ийгилик, бактылуулук, эң сонун жакшы эмне каалаган болсок, ошонусун баары аткарылган күндөрдүн бири болсун. Анда эмесе бүгүн сиздер менен өтүлө турган темабыз бул бизнес курууга шыктандыруу да. Бизнес курууга шыктандыруу. Бул дагы бир өзгөчө сонун темалардын бири. Бул өзүнчө эле бир биз баардыгыбыз тең бизнесте иштеп атсак да, кандайдыр бир мындай бизге дайыма бир адамдардын же болбосо бирөөлөрдүн бир таасири керек да. Биз ошого карап дагы өзүбүздү өзүбүз мындай шыктандыра алабыз да. Анан башканы көрүп өсөсүң дейт го. Мисалы, жакшыны көрсөң, жакшы жакты көздөй өсөсүң. Эгерде жаман нерселерге алаксысаң, ошол жакты көздөй мындай бурулуп кетесиң да. Ошондуктан дайыма сиздер үчүн позитивдүү бир жакшы нерселерди көрүш же бирөөлөрдөн мындай кандайдыр бир мотивация алыш аябай жакшы болуш керек. Ошондуктан биз башка бирөөлөрдү көрүп мындай өзгөрөбүз да, жакшы жакка же жаман жакты көздөй өзгөрөбүз да. Ошон үчүн ар бириңиздер үчүн дагы бир кандайдыр бир бирөөлөрдүн жетишкендиктери, ийгиликтери сиздерге да мотивация берет болуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн тарыхы бар, басып өткөн жолу бар. Биз канча адамдарды карап, ошолорду карап мындай үйрөнөбүз да, өзүбүздү түздөйбүз мындайча айтканда. Мисалы, мектепте деле жакшы окуган балдарды карап, мындай мен деле ошондой болсом деп аракет кылат да, жакшы окусам деп кээ бир балдар. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы мына кандайдыр бир ишти баштагандан кийин бирөөнү көрүп, ошонун ийгиликтерине карап деле ийгиликке жетсеңиз болот да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жашоосунун бир тарыхы бар да, өзүнүн башынан өткөргөн тарыхы бар. Биздин бизнеске келип калган адамдарды деле байкасаңыздар, ар биринин башынан өткөргөн өтө көп мындай тарыхы бар да. Ар бириники бир өзүнчө башкача. Келип эле ушул бизнеске келип эле мисалы ийгилик жаратып коюшкан эмес да, баардыгы тең эле. Ошол өзүнүн жашоосундагы ошол тарыхы ар кимдики ар башка да. Анан биз да өзгөргөндө мындай иштеп баштаганда деле ошол адамдарды карап башкача жашоону бар экендигин көрүп анан иштеп кеттик да. Мен да бул компанияга келгенде сиздерде деле ошондой ошондой жашооңуздарда бир өзгөрүүлөр болсо керек. Ар ким ар кандай иштешет да. Анан мен өзүм эле баягы бул бизнеске келерден мурун мугалим болуп иштеп жүрдүм. Бирок өзүм баягы мектепте окуп жүргөндө эле мындай башкача жумуштарды элестетчимин да. Мен мугалимдеги болом деген деле ой болгон эмес, бирок ага чейин мектепте окуп жүргөндө кыйналып эле сабактан келгенден кийин эле оюм баары эле бир дүкөндү элестете берчимин да.
магазинде иштеп аткан эме дүкөнчүнү карап эле кызыгырчумун. Анан ал мугалим болот деген ой такыр 300 уктаса түшүмө кирчү эмес, бирок мен ошо дүкөнчү болуп анан бир нерселерди сатып атканымды элестетип эле ушундай эле боло берчүмүн да. Анан көрсө чындыгында Кутман чындыгында мындай ошо бир нерсени сатканга аябай кызыкчу экенмин да өзүм. Азыр ойлосом ошо мындай сезимимди ошолорду жакшы көрчүмүн, өзүмдүн көңүлүмө аябай жакчы. Анан бир чоң апам бар эле, ошол чоң апам деген ал кезде барча көйнөктөрдү аябай жакшы көрүшчү. Аябай баркташчы, баягы картаң эмелер, апалар ошо барча көйнөктү аябай жакшы көрчү эле да. Мен да ошого кызыкчумун. Ушундай бир барча көйнөк алып келип берсем, чоң апама өзүм дүкөнчү болуп иштесем, ал кезде ошо барча дефицит болсо керек да. Анан ошол барча көйнөктү алып берип койсом, анан апам сүйүнүп, чоң апам кийип алып сүйүнүп, жакшынакай көйнөк тиктирип алып кийип атканын элестетчүмүн. Көрсө негизи ошо сатканга, ушундай нерселерге кызыкчу экенмин деп ойлойм да кийин. Анан ошо менин багыма ушул математикадан өзүм жакшы болчумун. Конкурстарда жанагындай эмелерде жеңчү элем. Анан мени ошо математика мугалими болбой эле, сен математик болосуң деп эле ошо мугалимдик кесипке киргизип койгон да. Бирок мен эме сочинение жазчу эле, изложение, сочинение жазганда биз класста окуучулар алдыңкы жакшы жазган эме кыздар, балдар бар эле да. Анан мен дагы ошондой сочинение, изложениялар жакшы жазчумун. Анан бирок мындай сөз байлыгым жок болчу да. Анан болбосом ошол эжелерди карап деле балким кыргыз тилчи болом деп калдым да. 10-10 класстарга жакындаганда кыргыз тилчи болом десем, математикадан берген эжейим такыр урушуп эле, сен математик болосуң деп эле болбой эле, математика тапшыргының ошондой направление беребиз деп эле мектептен ошол направление менен ошол университетке математика факультетине тапшырып калгам да. Анан ал оңой эле болчу мен үчүн. Ошондуктан математика факультетине бат эле өтүп кеттим. Тапшырганда эле биринчи, экинчи экзамендин жыйынтыгы менен эле өтүп кеткем. Автоматически мен студент болуп калгам. Үчүнчү экзамен тапшырганга деле болгон эмес, анткени 5-4 алганда эле ошо студент болуп калчусуң да. Анан үчүнчү экзаменге көпчүлүгү катышпай, ошо жакшы эметкендер, сдавать эткендер катышпай деле калчу эле да. Конкурста бар эле, бирок конкурска жетишпей эле ошо өтүп кеттим эле да. Анан мугалим болуш иштеп калдым. Анан өзүңүздөр билесиздер, аябай көп кыйынчылыктар болот мугалим болгондо. Анткени айлык аз, айлык акы аз. Ошол кездерде биз иштеп баштаган кездерде союз тараган. Анан ар кандай ызычуулар болуп, мектептер менен иштер деле болбой калган, өкмөттүн мектептери менен деле иштер болбой калган, завод фабрикалардын баары жабылып, кадимкидей жумуштар жок болуп, элдин баары Россияны көздөй агылып кете баштаганда, мен деле ошол жашоомдо азыр элестетсем аябай көп нерсени кыйналган экенмин да. Бирок мугалим болуп иштегенде ошо айлыктарыбыз аябай аз болгонунан да аябай нааразы болчу элем да. Ушинтип мен мугалим деле болбой эле койсом болмок экен деп ойлоп калчумун. Бирок мындай ошол эле мугалимдик кесиптин айлыгын карап отурбастан базарга да чыгып көрөйүн деп кызыгып калып ошо эмеге да чыктым да, базарга да чыктым. Ал базарга чыкканым мен ошо декретке отуруп калган убакта, айлык жок, эч нерсе жок болуп калган убакта ошол базарды көрөйүнчү деп ошо бирөөлөргө кызыгып эле тамак сатып аткан адамдардан совет алып эле ушу базарга тамак да саткам да. Тамак сатып жөн эле мындай, негизи ошо эменин тамактарын, суюк тамактарын жакшы жасачумун. Ошондуктан лагман пельмен сатып эле базарга чыккам да. Ошол тамак сатканда элестетиңиздер, бир айда бир канча сом айлык алабыз биз. Болгону бир башында 50 сом болчу да бир айлык акыбыз. Анан базарга чыкканда мен бир күндө 150 сом таап койчу элем да. Бул 3 эсе, мен бир айлык айлыгымдан 3 эсе көп болчу да. Бирок бул түйшүк да. Түйшүк, анткени эмне үчүн дегенде постоянно аны көтөрүп алып сатыш керек, көтөрүп баш керек. Ал кезде автобустар гана жүрчү. Автобустар да аябай жай жүрүп калган, анткени талканып көпчүлүгү бузулуп баштаган, автобус, троллейбустар аябай азая баштаган. Анан аябай күткөнгө туура келчү.
Анан күткөндөн тышкары ошол остановкага чейин көтөрүп барып, кайра базарга чейин көтөрүп барып, аябай кыйынчылыктар болгон да. Ошентип баягы күнүмдүк акчага мындай жашап жүргөн экенбиз да. Анан кайра эле мугалим болуп иштедим, бирок кухня ачып иштеттим. Аябай мындай түйшүккө көп болду да. Анткени түйшүк тартканда биз кара жумуштун эмеси аябай кыйын. Мугалим болуш дегенде деле мындай физически эмес, баягы умственно, акыл эс менен аябай чарчайсың да, сабактарды өтөсүң, балдардын түшүндүрүш, аларга аябай жеткириш дагы аябай оор иш. Бирок психологически аябай чарчайсың да. Эгерде базарга чыккан болсоң, физически аябай чарчайсың. Физиологиялык жактан буттарың, денең, өзүңдүн баягы күч аракетиң баары кетип, аябай чарчайсың да. Мына базарга чыккан адамдар аябай көп. Ошондуктан баардыгы түшүнөт деп ойлойм. Кыйын действительно, аябай кыйын. Ошондой түйшүк менен анан кийин акча тапса болот да, бирок күнүмдүк жашооңо кененирээк тапсаң болот. Бирок базарга чыкпай калдым, мисалы, мугалим болуп иштебей калдым, андан ооруп калдым, бир нерсе болуп кетти. Бул жерде эч кандай прибыль жок да. Анткени ошол күндөрү, ошол иштебей калган убакта сага акча жок да. Ар бир жерде каякта болбосун иштеш керек. Менин деле ушул өзүмдүн жашоомдогу тарыхым бир башкача да, мисалы башкалардан өзгөчөлөнүп турат да. Бирок сиздердин да жашооңузда ушундай бир тарых болгон да, бир кандайдыр бир жашооңуздарда бир башкача жашоо болгон. Бирок баардыгыбыз ушул компанияга келип калдык чындыгында, туура. Анан сиздердин жашооңуздарда деле кандай өзгөрүүлөр болуп атат, байкасаңыздар болот да. Мисалы, биз көпчүлүгүбүз ушул компанияга келгенде чындыгында кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп келгенбиз да. Келип эле ушундай жеңил эле акча таап кеткен эмеспиз. Баардыгыбыз мындай кандай кабыл алсак, ошондой ишибиз жүрөт экен да. Ушул компанияда иштеп атканда азыр баардыгыңыздардын алдыңыздарда аябай толтура түйшүктөр бар да. Кандай жашоодо жашабасак да, сөзсүз түрдө бизде түйшүк болот. Кандайдыр бир кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрөбүз да. Мен азыр сиздердин иштеп аткан ишиңиздерде, мына баарыбыз иштеп атабыз ушул Smart Rich компаниясында. Алдыбызда автоматически эле биз ийгиликтерге жетип калган жокпуз. Биздин алдыбызда аябай көп мындай тускоолдуктар болуп жатат да, мисалы, ар бирибизде. Кечөөтөн бери мына бүгүн 5-күн. Ушул 5-күндүн тапшырмасында 5-күнгө чейин сиздер ошол ар кандай тапшырмаларды аткарып атасыздар. Ошол тапшырмаларга көп түйшүк деле жаратпасаңыздар болот да. Буну кандай кабыл алсаңыздар, ошондой иштеп баштайсыздар да. Анан мен муну эмне үчүн айтып атам? Анткени адамдын өзүнүн башынан өткөн тарыхында абдан көп кыйынчылыктар боло берет. Болбогон жумуш болгон эмес. Бизнестеби, кайсыл традиционный бизнестеби же болбосо сетевой бизнестеби, кайсыл бизнесте болгон болсоңуз деле, ар бир жерде сөзсүз кыйынчылыктар бар да. Ушул компанияга келгенде мен болгону гана баягы базарга чыкканда деле оор, аябай оор, чындыгында оор, бирок мага аябай жеңилдей көрүнгөн да. Жеңилдей. Эгерде сиз кандай кабыл алсаңыз, ошондой болот да. Мисалы, кечөөтөн бери тапшырмаларды берип атабыз. 2-күндөн баштап тапшырмалар сиздерге бериле баштады. Ошол тапшырманы ар ким ар кандай деңгээлде аткарышып атат да. Кээ бирлер үчүн кыйынчылыктар туудуруп атат. Кээ бирлер үчүн бат эле кылып коюп атат. 10-го чейин, 9-га чейин деле кылып койгондор бар. 11-ге чейин бүтүрүп койгондор да бар. Жок, кечке чейин, саат 8:30-га чейин до конца аягына чейин кармап эптеп араңдап атып, мен бул кыйналып жазам дегендер да бар да. Байкасаңыздар, ким кандай кабыл алса, ошондой аткарылат да. Эми мен буларды эмне үчүн айтып атам сиздерге? Бул биздин жашообузда кыйынчылык ар бир жерде бар деген. Азыр мен сиздерге бүгүнкү темага туура келген немелерди жөнөтөйм. Ар бириңиздерде кыйынчылыктар бар. Бул жашоодо кандай ишти баштасаңыз да сөзсүз бар. Бирок сиздер аны жеңил кабыл алганга аракет кылыңыздар да. Мен эмне үчүн сиздерге өзүмдүн ошол жашоомдогу тарыхымды айтып берип атам? Баардык жерде кыйынчылык бар. Мисалы, базарга чыкканда тоңуп, үшүп, элестетиңиздер, мен дагы мондай 20 литровый
посудасы менен 20 килограммды көтөрүп базарга алып барганды элестетип көрүңүздөр. Оорбу, 2 чака сууну көтөрүп ташыш 1 километр, 2 километрге ташып көрүңүздөр. Аябай оор чындыгында туурабы? Мага ал жеңил гана сезилген. Жеңил эле. Оңой эле алып барып, оңой эле, көп болсо бир 2,5 саат убакыт кетчү мага ушул тамакты сатып келгениме. Бирок мен 2 километрдей жерди жөө басчумун да. Жөө басканым кандай? Остановкага чейин басып барам, остановкадан кайра базарчыкка чейин көтөрүп барам да. Бир пересадка менен барчумун, бир автобустан экинчи троллейбуска түшүп барчумун да. Мына ошол кыйынчылыкты мага аябай жеңил көрүнчү да. Анткени мен мына бир күндүн ичинде 150 сом мага кадимкидей мотивация берчү эле да. Азыр ойлоп көрсөм, ден соолукту ойлогон эмес экенмин, жашоону ойлогон эмес экенмин. Бирок ушул компанияга келгенге чейин менде бир башкача түшүнүктөр бар эле да. Чакырдыңыз, мисалы тиги сетевойду алдашат булар. Карасаң эптеп эле товарын өткөргөнгө аракет кылып атат деп. Мени сетевой компаниялардын, например, жанагы крем, баягы косметиканы саткан компанияларда чакырган, барып айтып берип, көрсөтүп берип атса, бир мени аябай алдап аткандай. Анткени мындай мугалимдер көбүнчө ишенбейт да көп нерсегечи. Азыр ойлосом мындай, кандайдыр бир вузду бүткөн, же болбосо бир институтту бүткөн, же тиги ушундай окуган өтө эле акылдуу адамдар көп болот да, мындай адамдардачы. Анан ошондуктан мен дагы көп ишенген жок элем да. Мындай айтып берип атса, бирденке жумукту айтып берип аткандай, калп айтып аткандай эле сезиле берчү да. Менен келишет да. Мен да ошондой болуп отуруп алып укчу элем да, карап алып күлкүм да келип кетчү кээде. Койчу бир каякта бир нерселерди айтып атат депчи. Аягына да жеткире эметчи эмесмин. Кой жок, мага кереги деле жок, кетем деп элечи. Анткени мен кремди көп колдончу эмес элем, косметикага көп жокмун. Мындай көңүлүм жок эле да. Ошондуктанбы билбейм, бирок ошолорду мен такыр кабыл алган эмес элем да. Анан бул компанияга чакырып келгенде мага аябай мындай продукциялар аябай өзүнчө бир таасир тийгизген. Анткени эмнеден кыйналып атсаң ошо экени ойлойт экенсиң да. Бизде эме деп коет го, красный точкасын тап депчи. Ошол сыяктуу мен да красный точкамды табышкан экен. Себеби мен деген продукцияга аябай кызыгып калгам да. Мага анча деле көп убакыт кеткен эмес, айтып бергенимечи. Жартылай уккам. Өзүм да жумушка, сабакка шашып аткам. Ортодо бир перерывда эле келген элем да. Анан перерывга жакын анан кайра сабагыма барып калышым керек эле да. Бирок бир жагынан оюм ошого эле кетип, ошол жака шаша бердим. Бирок продукцияны айтып баштаганда эле жана аллергия, экзема дегендерди укканда мага аябай кызыгып кеткем. Анткени колдорумда экземам бар эле. Канча жылдык кыйынчылыктар болгон. Аябай экзема деген аябай жаман аллергический оору, өзүңүздөр билесиздер. Бирок ушул продукцияны ушул айтканда менин ошол изденүүм канча жылдан бери мен ошол нерсени, дарылык касиетин таппай аткан ошол продукция ушул жактан угуп калганда, мага аябай кызыгып калгам да. Анан бирок иштейин деген ой болгон эмес. Анткени баягы көнүп калган жумушуң бар. Ошол жумушумда иштей берем, мейли алып ичейин деген ой менен келдим эле да бул компанияга. Бирок келип ичип продукциялар аябай жакты. Ошондуктан ушул компанияда калып калдым. Анан мага дагы айтып берип, ушул иштесе болот, ушундай ийгиликтер жаралат десе, мен кызыктым да. Кантип иштейт, кантип акча табат деп эле кызыгып, таң калып. Анан суббота күндөрү зарплата алышат. Ошол зарплата алганда айтып калышты. Ал кезде де чындыгында Жаңыл Токпаевна чоң статуска жетип калган киши эле. Ушул бир жылдын ичинде ушундай статус жаап атат десе, таң калып, көңүл деле бурган эмесмин, бирок кыйын экен, кантип иштешет деп койчумун да. Таң калып, ошентип кызыгып койгом. Бирок ошол суббота күнкү презентацияга чакырып, ошол презентацияны көрүп, анан баары акчаларын алып, метсай кыйын экен могулар деп аябай таң калгам да. Мына көрдүңүздөрбү, мындай ушулардай болуп алса болот экен деп мындай
ички мындай жгучее желание деп коет, каалоо пайда болгондо, каалоо пайда болуп, ошону аябай мен да алгым келип, ушундай айлыктардычы ушинтип кызыкканда жеңил эле оңой эле алып алышат экен, кантип акчаны таап атышат, кантип киши чакырып атышат деп таң калып, анан кишилерди да чакырганда мындай жеңил эле кыйналып, ой аны чакырса болот да деп эле кызыгыпчы, аябай жеңил кабыл алган үчүн ушундай бизнесте ушундай жеңил кетти болуш керек да. Көп деле мындай кыйналган жокмун. Бирок кыйналган жокмун дегени менен сөзсүз түрдө сизге чакырган адамдардын баары эле жазылып кетпейт, баары эле келип алып эле иштеп кетпейт. Бул ар бир адамда бар да. Бирок аны ким кандай кабыл алат, ошондон экен да. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер жеңил кабыл алган болсоңуздар, чындыгында бизнесиңиздер жеңил эле түзүлүп аткандай сезилет да. Байкасаңыздар. Бирок түйшүк аябай көп. Ар бир жерде, кайсыл жерде иштебейсиз, мугалим болуп иштейсизби, же бир бизнес курасызбы, сөзсүз түрдө минус плюстар бар да. Сөзсүз баардык жерде. Даже госжумушта иштеп аткан болсоңуз, өкмөттүн жумушунда иштеп аткан болсоңуз деле, анын да плюсу минусу бар да. Мисалы биз мугалим болуп иштеп жүргөндө бизге премия бергенде андан алып таштачы, эмне үчүн дегенде, тууган урукка бир жамандык чыгып калса суранып бир күнгө заявление жазып жанагы каза болуп калды тууганым, ошого барып эме катышып келишим керек деп заявление жазсаң, мына ошолорго премиялар берилчү эмес да. Или үй бүлөңдө бир кандайдыр бир эме алып, больничный алып чыгып кеткен болсоң, ушундай адамдарга, ушундай иштеп жаткандарга мисалы премия деген такыр болчу эмес. Премия деле чоң акча болбосо дагы, ал премиядан алганда да мындай адамдар мына кубануу сезимдер пайда болот да. Кичинекей акча болсо дагы ошого сүйүнчү элек да. Бирок ошондон алып салганда кадимкидей жаман болчубуз. Көрдүңүздөрбү? Бардык жерде плюсу да минусу да болот да. Түйшүк сөзсүз түрдө болот. Анан бул компанияга келгенде иштеп баштадым, ошол элдерди карап кызыгып, анан ар бир адамда ички өзүнүн мотивациясы болуш керек да. Бир кызыккан, ушу бир дем күч бере турган өзүнүн бир ички дүйнөсүндө мотивация болуш керек. Мисалы каалоосу болуш керек да, сөзсүз түрдө. Каалабасаңыз любой жерде иштей албайсыз. Өкмөттүн жумушунда деле нааразычылыктар көп болсо, сиздин өзүңүздүн ичиңизде каалооңуз болбосо, жакшы деңгээлдеги жумушчу боло албайсыз да. Ошол каалаган жерде өзүңүздүн ички дүйнөңүздө мындай жүрөгүңүз менен каалооңузду күчөтүшүңүз керек да. Ушул адамдардын көбүндө ушундай бир проблемалар сөзсүз болот да. Ошого дагы бар туруштук бериш керек. Бизде деле берилип аткан тапшырмаларды кыйналып аткарганда кадимкидей түйшүк пайда болот да. Айта албай атам, азыр айта албайм деп ички дүйнөңүз менен эгерде ошону презентацияны айта албайм деп корко берсеңиз, ошону коркуп айта албай эле отура бересиз да. Кантип айтам, азыр жаңылып кетем десеңиз, сразу жаңыласыз. Ошон үчүн сиз мындан эч нерсе болбойт, бул 1 мүнөттүк нерсе экен, оңой эле деп аткарган болсоңуз, бат эле аткарып коесуз да. Негизи бул тапшырмалар түйшүк жарата турган тапшырмалардан эмес да. Бул сиздин күнүмдүк турмушта эле ишиңизге карата кылып аткан эле жумушуңуз болгону гана ошол бааланат да. Бааланат. Ошого гана кичине бир аз аракет кылып коюшуңуз керек да. Анан ушул компанияга келип иштеп баштагандан кийин кадимкидей мага баягы алып аткан зарплаталарды карап кандайдыр бир сонун бир мотивация алгам да. Мага бирөө ошо командадагылар айтып калышты, мына Жаңылтыкбаева ушундай статус жапкан, зарплатасы аябай мындай калың акчаны алат деп айтты да. Мен дагы көңүл бурган эмесмин чындыгында, анткени мен сетевой бизнесте бир чоң акча алат деген ой такыр келбептир да. Ошон үчүн мен внимание деле кылган эмес экенмин да. Анан кийинчерээк ушул зарплатасын көрүп аябай мындай ушундай чоң акчаларды алат, бул мынча сом алат, анан суббота сайын ценага чыгышып, акчаларын көрсөтүп ушинтсе, аябай кыйын экен дегем да. Булар кыйын экен. Мындайды мен иштейминби, иштей албаймынбы? Бирок кантип иштеп ушундай акча табат? Анан кийин таап атат деп кызыкканыма ошол акчаны өзүм алып баштаганда мага аябай мотивация болгон да. Ушунчалык сүйүнгөм, анткени бул кандай эмгек кылып атасың, күндө киши чакырасың, күндө информация бересиң, телефондон звонок кыласың. Анан
ушунум келген кишим иштеп кетсин, ушул киши ийгиликке жетип калса экен, ушул киши келгенден кийин жок деген ден соолук алып калса экен, ден соолук алса экен деп ушундай тиленебиз го. Баардыгыбыз мындай жакшы тилектерди айтабыз да. Көрдүңүздөрбү, ошол адам чындыгында ден соолук алса аябай сүйүнөбүз. Кандай адамга жардам берип атабыз. Ошол адам акча алса аябай сүйүнөбүз. Анткени ушунчалык дем берет да, ошол адамдын ийгилигине жетип калганына биз өзүбүз да ыраазы болобуз да. Бизде иштеп жүргөндө аябай көп кыйынчылыктар болгон чындыгында. Бирок аны сезбептирбиз да. Ушундай региондорго барып, үйшүп, тоңуп, баягы үйүңдө көнүп калган местаңа жылуу жумшак жаткан убактарыңды эстеп, сагынып да кетесиң да. Мисалы регионго барганда аябай суук жерге барып алсаң, аябай сууктан ичиркенип, ушинтип эшикке чыккандан аябай жаман кыйналасың, чынында ошого карабай иштейсиң да. Эмеге барганда биз Жалал Абадка бардык, как раз биринчи Ошко учуп бардык, Алтынай Мамасадыковна экөөбүз. Биздин жашообузда аябай бир күлкүлүү убак болгон. Азыр ойлосом, кадимкидей мага мотивация берет да ошол күндөрдө элечи. Анан кыйналып барып Ошко бардык. Ошко самолет менен учпа, мен анткени жол жүргөндө аябай алыс жол жүргөндө мындай отура алчу эмес, кыйналып кетчүмүн да, жанымды кыйнагым келбей, ошо акчам бар жогуна карабай эле ушу самолет менен учуп бардым эле да, билет алып алып кыйнабай эле байли коеюн деп. Анан как раз баргандан кийин бизди Жалал Абадка чакырган, Жалал Абадка барып калдык да. Жалал Абадта телефон аркылуу таап, анан барсак бизди звонок албайт да. Телефону такыр албайт. Эмне кылабыз деп, анан кийин кафеге барып отуруп алып курсагыбызды тогузуп алдык. Анан дагы күтүп атып, эптеп телефонун таап чалып таптык да баягы чакырган кишибизди. Чакырган кишибиз тосуп алып бизди бир презентацияга 2 эле киши экен. Биз деген көп киши экен деп аябай даярданып алганбыз, бирок 2 эле кишиге чакырган экен да, 2 киши. Аларга информацияны бердик да, анан алар бизди биз болуп турганда жакшы алла деп коюп эле кетип калышты да. Биз каяка барабыз десек, биякта толтура эмелер бар деп койду да. Таап алсаңар болот жаткан жер депчи. Биз эч кимди тааныбайбыз ал жерде. Каяка барарыбызды билбейбиз, эмне кыларыбызды билбейбиз. Анан бир таксисттен сурадык да, каяка барып жатсак болот. Бизде ашыкча деле акча жок чөнтөгүбүздө. Биздеги күнүмдүк эмеге жарай турган эле тыйыныбыз бар, тамак ичебиз. Анан арзан жер истегенбиз да, биздин чөнтөгүбүздө эле ашыкча акча жок, арзан жерге каяка барып жатабыз. Отелдерге барсак аябай кымбат экен. Анан Жалал Абад курортуна таксист айтты, ошол жерге барып жатсаңар болот депчи. Арзан эмелер бар депчи, комнаталар. Анан ошол жака бардык дагы, бизде даже ал жерде бир нерсе сатып жейли десек, даже сатканга эчтеке жок экен да. Болгону помидор эле бар экен да. Анан помидорду сатып алдык. Магазинге кирсек эч нерсе жок экен, хозяйкабыздан нан алдык. Биз антип даярданып билген эмеспиз да, ушунчалык мындай көчөдө калып калабыз, эч нерсе таппай калабыз депчи, анткени ал жакты биз билбейбиз. Эч эмелерди билбейбиз да. Анан биз барган жерде магазин болот экен, сатып алат экенбиз десек, ал жерде магазин да жок экен да. Ушундай кыйынчылыкта барып алып, анан курорттун жанына барып алып, анан курорттун ичиндегилерге баарын айтып берип, алар менен кечиндеги дискотекага барып бийлеп, жыргап аябай эс алдык да. Эч нерсе жок болсо дагы, көчөдө калсак дагы эч кейген жокпуз да. Анан эртеси күнү кайра Бишкекке кетелик дедик да. Жөн эле убара болуп барып, анан кетип атабыз да, кеткен атабыз. Анан ошол жерден Алтынайдын тааныш коллегасы бар экен, ошол коллегасына чалып, анан ал болсо бизге бир кабинет таап берди да. Анан кабинетке биз 3 күн ошол кабинетте калып алып, жата турган жер таап алып, анан жата турган платный эле эмеге комната таап алганбыз. Анан ошол жака жатып, биз Алтынай экөөбүз ошол жерден тааныбаган адамдарга презентация өттүк элек да. Улам кеч Тор деген эме бар экен, центр. Ошол центрдин алдынан бир ичинен бир комната берген, комната дедим, кабинет. Ошол кабинетке биз тааныбаган адамдарды чакырып келип презентация өтүп баштаганбыз да. Көрдүңүздөрбү? Эч бир билбеген, көрбөгөн
ал жерде жашабаган адамбыз да, бирок ошентсек дагы биз таптакыр тааныбаган адамдарды чакырып алып презентация окуганбыз да. Мына ошол презентациясынын негизинде биз азыр Жалал-Абадтан чоң команда бар да. Көрдүңүздөрбү, эч тааныбаган, билбеген жака барып, ошол жерден тааныбаган адамдарга презентацияны аябай бергенбиз. Азыр да сүрөтүбүз да бар, ошол убактагы түшкөн сүрөтүбүз, ошол презентация окуп аткандарыбыз, ошол жерде кабинетибиздеги отургандарыбыздын сүрөттөрүбүз бар да. Анан таң калыштуу, көрдүңүздөрбү, тааныбаган жерде кыйынчылык деген баардык жерде, баардык ар бир адамдын башында болот да. Сөзсүз түрдө эле дүркүрөбүз, укмуштай бир чоң акчаларды алып эле чокуга чыгып кеткен адам жок. Ар бир бизге келген компанияда күчтүү лидерлердин, топовой лидерлердин историясын уксаңыздар, аябай толтура бир күлкүнүчтүү дагы, кыйынчылыктарды өткөргөн дагы бир жакшы көңүлдүү күндөр аябай көп да. Мен муну аябай кыйынчылык деп эсептебейм, анткени бул боло турган нерсе, болуп жаткан нерсе. Кандай статуста болбосоңуз, жаңы келген новичок болсоңуз дагы, чоң статус алсаңыз дагы, кайсы жерде болсоңуз дагы, баардык жерде кыйынчылык сөзсүз түрдө болот да. Просто ошону кандай кабыл алышыбыз керек? Аябай жеңил эле, оңой эле бир бул деген болуп турган эле нерселер деп кабыл алыш керек. Биз просто баарыбыз тең мындай зона комфортко көнүп алганбыз да. Зона комфортабызга ыңгайлуу өзүбүздүн жашаган жерибизге көнүп алганбыз, өзүбүздүн үйүбүзгө көнүп алганбыз, жата турган жерибиз бар, тамак ашыбыз бар. Ошол ыңгайлуулукка жашай берип эле тиги башка жака чыккыбыз келбей эле жүрө беребиз да. Биз эгерде аркы жакты карасак, аябай сонун жашоо бар экенин байкабайбыз да. Ошо Давлатовдун бир сонун бир историясын, история деп коем, немени жазышкан китебинде аябай сонун нерселер бар да. Ошол бир жолу окуп атып аябай эметкем да. Бир хан баягы немелерди алып келет, кармап алган немелеринчи, башка эмеден басып алып кармап келген баягы пленниктерин, туткунга алган адамдардын баарын алып келип туруп, анан бир чоң залдын ичине киргизет дагы. Анан айтат да, ошол залдын ичинде, аябай жакшынакай хан сарайдын ичинде ары жагында бир капкара эшик болот да. Эшик болот. Анан кийин хан айтат, мен силерге мүмкүнчүлүк берем дейт. Кааласаңар ушул жерден өлөсүңөр, баарыңардын башыңарды алам. Же болбосо бул кара эшиктин артына, кара эшиктен ары кирип кетсеңер да болот дейт да. Анан кара эшик аябай ушунчалык коркунучтуу болот да. Эшиктин сырты аябай капкара болот. Анан сөөктөрдөн даярда жазалган эшиктин эмеси, кармагычы сөөктөрдөн жазылат, адамдын сөөктөрүнөн. Анан ушунчалык сырты мындай коркунучтуу болот да. Адамдар аябай коркушат. Ал эшикке кармагандан да коркушат да. Ошондуктан аябай көп адам ошол жерден, ошол кармаган эшиктин артында кыйынчылык бар деп коркушат да. Кыйынчылык да, кыйноо болуш керек деп ойлошот. Анткени ушундай коркунуч бере турган эшик болот да. Анан баягы адамдар андан коркуп эле, жок, ушул жерде эле өлгөнүбүз туура деп, анан ушинтип көпчүлүк ошол жерден эле өлүшөт да. Анан ошол залды тазалап жүргөн бир киши болот. Ошол залды тазалап берет деп, анан кийин бир күнү хандын коркуп атып, бирок ошол кара эшикке ал да барбайт, бирок ушул эмеден хандан сурайт да. Ушу дайыма ушул эшиктин артын айтасыз, бирок ал эшиктин артында эмне бар дейт да. Анан ошонткенде хан айтат, эгерде коркпосоң ошол эшикти ачып көр дейт да. Ачып көр дейт. Анан ачып өз көзүң менен көр дейт. Анан ал киши аябай коркуп ошол эшикти ачкандан корко берип, бирок акыр түбү бел байлайт дагы, эшикти ачат. Ачып караса эле көрсө, ал эшиктин артында аябай сонун жашоо бар экенин көрөт. Аякта жапжашыл дарактар, куштар сайраган, аябай бүт мөмөлөр бышкан, ушундай кооз бейиш жерди көрөт да. Сонун жерди көрөт. Анан кийин таң калат да. Көрдүңүздөрбү, адамдар ушул кара эшикти ачып да көрбөгөндөр болот экен да. Демек биздин
кайсыл жерде жүрбөсөк дагы сөзсүз ошол кыйынчылыктын артында жакшы нерсе бар экенин көрүшүбүз керек да. Ошол кыйын нерсенин артында жакшы нерсе бар экенин көрүш керек. Мен аябай кызыгып историяларды, ушундай чоң ийгиликке жеткен адамдардын тарыхын окуганда аябай кызыгам. Ошон үчүн интернетте көп историялар бар. Биздин компанияда дагы абдан көп ийгиликке жеткен лидерлер бар. Ошолордун баардыгын тең сиздер окуп чыксаңыздар да болот, угуп чыксаңыздар да болот да, аябай көп историяларды окусаңыздар болот. Мына ар бир адамда кыйынчылык бар, просто ошону жеңил өткөрүш керек да, жеңил түшүнүк менен. Анан көпчүлүгүбүз контрактка чыгарганды көпчүлүгү билбейт да. Бизде көп эле каталарды кетирип алабыз. Кантип контрактка чыгарабыз деп кыйналышат кээ бирлери. Кантип контрактка чыгарабыз, биз чакырабыз, информацияларды беребиз, көпчүлүгүбүз аябай сонун кылып айтып беребиз, ушундай сонун кылып. Бирок аягына жеткенде эле туура суроо бере албай калабыз да. Кантип контрактка чыгарабыз, көбүнчө туура суроо берип, кээ бирлер мынтип айтышат да: акчаңыз барбы? Контракт түзгөнгө деп сурайт да. Сиздер ошондой каталарды кетирбешиңиздер керек. Сиздер эмне деп сурашыңыздар керек. Биз акчаңыз барбы деп сурабайбыз биз. Анда контракт түзөсүзбү, даярсызбы деп эле сураш керек да. Контракт түзөсүзбү, давайте сиз менен контракт түзөлү анда деш керек да. Көпчүлүгүбүз туура эмес эмете беребиз да. Анан туура эмес ошо контрактка чыгара албай калганыбыз ошондон да болот да. Анан ар бир адамдын өзүнүн красный точкасы бар. Мисалы, мен азыр сиздерге эле өзүмдүн тарыхымды айтып кеттим. Мени чакырганда менин ошол красный точкам негизи баягы экзема, ошол оорудан, анан давление деп айтканда эле ошолорго мага ошол действие берген да. Ошонун эмеси менен, аркасы менен мен ушул компанияга келип калгам да. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир адамдарда мындай иштеген адамдар болот, күнүмдүк айлыкка жашап иштеп жүргөндөр болот. Анан кененирээк акча тапканга мүмкүнчүлүк бергенге баардык ар тараптуу айтып бериш керек да. Ар тараптуу кылып. Анан ошондо гана сиздер ошонун кызыл точкасын таба аласыздар да. Эмнеге керек? Кээ бир адамга акча керек чындыгында. Менин ден соолугум бар, мага акча болсо өзүм иштеп аткан жумушум бар, ушул жактан акчалуу жашай берем дегендер болот да. Кээ бир адамдар бар, мага ден соолук керек деп издеп келишет. Бирок ден соолуктун арты менен да мага окшоп мисалы иштеп кетиши мүмкүн да. Көпчүлүгү ошондой. Бизге келген адамдардын көбү ден соолук деп келген, бирок көпчүлүгү иштеп кетет да. Ар бир адамда мындай түшүнүп, ошол адамдын бир эмесин, кандайдыр бир эмнени издеп жүрөт, ал адамга көбүнчө эмне керек, мына ошону тапканыбызды кызыл точкасын табуу деп коебуз да, красный точкасын табуу. Ошол баарлашып отуруп, ошону менен сезесиз да, баарлашып атып. Бир адамдын да историясы мага аябай жаккан. Ушунчалык иштеп жүрөт жумушта, аябай жакшы жумушта иштеп жүрүп эле бизнеси өзүнөн өзү банкрот болуп калат да. Традиционный бизнесте иштейт, бирок аябай күч менен иштеп жүрөт, бирок бизнестен банкрот болуп калат да. Анан кийин ал жалданып башка бир миллионерге жумушка кирет убактылуу да. Пока акча топтоп алгынчакта деп анан бир миллионердин эмесине, компаниясына жумушка кирет. Бирок ошол жерден анын зрениясы бузулат да. Зрениясы бузулуп, ошол жерден баягы кыйынчылыкка дуушар болот экен да жашоосундачы. Анан көзү жакшы эметпей, көрбөй баштагандан айла жоктон жумуштан калат. Анан үйдөн чыга албай калат. Ушунчалык зрениясы аябай төмөндөп кетет. Чыга албай калат да, көп жакшы нерселерди көрө албайт, эмне кыларын билбейт да. Ошондо түшүнөт жашоодо аябай кыйынчылыктар сөзсүз түрдө ар бир адамда боло тургандыгынчы. Күнүгө эле баягы алтын жашоодо жашай бербей тургандыгын ошондо түшүнөт да. Чоң крупный акчалар таап жүргөн адам үйдө отуруп калат. Анан ошол бир күнү үйдө отуруп, анан ар кандай аудио звуктарды угуп баштайт, башка кылаарга эч нерсеси жок. Анткени көз көрбөгөн адам көчөгө чыгып иштей албайт да. Көчөгө чыгып көп баса албайт. Бирок аудио звуктардан угуп атып, бир күнү ушул сетевой компаниянын мотивациясын угат да. Аябай кызыгып угат ушунчалык. Анан кийин үйдө отуруп деле иштесеңиз болот деген сөздөрүн угуп алып, анан
ошонун номерин алып сот сеттерден чалат да. Чалып, эгерде үйдөн да иштей турган болсо, мага ушул иштөөнүн жолун түшүндүрүп бересизби деп чакырат да. Анан ушул сетевой компаниянын адамы келип үйүнө бүт баарын түшүндүрүп берет. Ал көбүнчө ушул мотивационный сабактарды өтөт, ар кандай ийгиликке жеткирүүчү мотивация бере турган нерселерди угат, ушинтип окуй баштайт да үйдө отуруп. Анан кадимкидей өзгөрөт ошол адамчы. Ошол адам кадимкидей өзгөрөт, жашоосун өзгөртүүгө даяр болгонун сезет өзүчү. Анан ар кандай аудио запистерди кылат, сабактарды өтөт, баягы компаниянын товарларын продвигать этет, ушинтип өркүндөтүп аябай күчтүү лидер болуп өсүп чыгат экен да. Мына ошол кийинки жашоосун кадимкидей өзгөртүп алат өзүнүн жашоосуначы. Анан зрениясы дагы аябай туура эме болуп, кайра зрениясы да жакшы көрө баштайт да. Анан аябай жашоосунда сүйүнүп, анан ушул компанияда иштеп, кадимкидей мындай зрениясы жакшы болуп, аябай чоң ийгиликтерге жетет экен да. Чоң акчалардын баардыгы тең ошол сетевой бизнесте экенин ошол түшүнөт да. Анан бизге көбүнчө келген адамдарда кыйынчылыктар ушул карама каршы сөздөрдөн дагы болот да. Эмне үчүн дегенде, бизде көп адам келгенде ишенбөөчүлүк менен келишет да, көпчүлүгү. Койчу, бул деле башка сетевой компанияларга окшош, булардын баары ушундай деген адамдар бар го. Бул дагы биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздө ишенбөөчүлүктөн болот экен да. Көп адамдар ушул өздөрү коркуп айтып берип атканда дагы ушундай сезимдер пайда болгон адамдардын келген кишилери дагы ошондой сезимдерде болот экен да. Бүт баардыгын баягы информацияны берип атканда өзүбүздөн да ушундай баары ушундай да сетевой компаниялардын баары окшош дей берет го. Ушундай карама каршы сөздөр пайда болот. Ошол кезде сиздер эмне деп айтасыздар? Ошол кезде сиздер ошол адамдын сөзүнө макул болуп туруп, бирок айырмасын көрсөтүшүңүздөр керек да. Аябай көп адамдар ошибка кетирип алышат ушунданчы. Коркуп ооба деп, мисалы көпчүлүгү келгенде эле ооба мен деле билем баланчадай компаниядан уккам, же тигиндей компаниядан уккам, ушинтип банкрот болуп калган деген сыяктуу мындай түшүнбөстүктөр аябай көп да. Өзгөчө баягы сетевой компанияда иштеп көрбөгөн адамдарда аябай көп болот да. Ушул бизге келген ийгилик жараткан адамдардын баардыгы тең сетевой компанияга ишенбей келген адамдардан да. Ишенбей келген адамдар бүгүнкү күндө азыр ийгиликтүү. Анткени бул жерден айырмачылыктарды, өзгөчөлүктөрдү бүт баары байкашкан да. Мисалы бизде келген көп аябай өтө акылдуу адамдардын көпчүлүгүндө ушундай бир проблема бар да. Ушундай бир проблема бар. Себеби сетевой компания аябай көп деп келишет да, көп. Ошолордун эле бирөө да депчи. Анан бизде деген финансовый пирамида менен кадимки эле компаниянын экөөнүн айырмасын да көрсөтө билиш керек. Эми алам бизнестин кандай айырмасы бар? Айырмасында продукцияны биз ушул компаниянын продукциясын продвигать этебиз да, өркүндөтүп, мындай таратып, ошону сатууда биз деген көмөкчүбүз да. Финансовый пирамидада өзүңүздөр билесиздер, акчаны салып канчалык көп киши жазылып, аябай көп киши жазылып акчаларын салса гана ошол финансовый пирамида акча таба алат да, таба алышат. Эгерде акча жок, акча сала албаган, салып анан калып калгандар көбүнчө ошо акча салдыра албай калгандар болот да. Бул аябай кыйын. Биз болсо канчалык товар оборот берип атабыз, мурунку, кийинки келгенден айырма жок. Ким кандай товар оборот берсе, ошого жараша зарплаталарга чыгышат да. Анан эң жакшы жери аябай көп ушундай күнүмдүк жашоо менен жашап алгандар, баягы артынан кыйынчылыктардан корккон адамдар, ошол корккон адамдарда биринчи бир аз мындай ишенбөөчүлүк пайда болот да. Любой адамда, мисалы мен деле келгенде ички дүйнөмдө ишенбеген, койчу ушундан да акча тапса болот бекен деп ишенбеген бир сезимдер болот да, любой адамда болот. Бирок ошол ишенбөөчүлүктү жок кылууга атайын сабактар сөзсүз керек да. Ар бир адамга ушундай сабактар сөзсүз керек. Ошондо гана биз эмне кылабыз? Ийгиликке жете алабыз. Анан бизде көпчүлүгү
бир жолу чакырат дагы ал адамды унутуп коет да. Ошол унутуп калганда чакырган бойдон унутуп койсоңуз, ал адам может сизди издеши мүмкүн, может ойлоп коет, бирок эч качан ал кайра мага чалат деп таштап койгон болсоңуз, ал сизге кайра чалбайт да. Сиз ошон үчүн күнүгө тажатып чала бербестен, бирок какой-то бир өз ортосунда бир убакыт берип, күтүп, анан чакырсаңыз болот да. Кайра чакырсаңыз болот ошол адамды. Муну баягы ошол адам менен ортодо мост түзүү деп коет, көпүрө түзөсүз да. Ошол адамды жакшы мындай биринчи жолу эле баары эле келем, мен жазылам, мен иштейм дебейт эч качан. Көпчүлүгү биринчи жолку да келсе, көпчүлүгү экинчи, үчүнчү жолку да келишет да. Анан бир жакшы эме мисал айтып коеюн. Бизде деген кээ бирлерибиз жанагы айырмачылыктар болот экен да, адамдардачы бири-биринен айырмачылыктар болот экен. Мисалы кээ бирлери 50% адамдардын, бизге келген адамдардын 50% булар жашылча жемиштердей болот экен да. Жашылча жемиштерде буга биз көпчүлүгүчү овощ деп коет да булардычы, жашылча жемиштер. Аларды мисалы бир жерге отурукташып көнүп алганда, мисалы кайсы жерге отургузсаңыз жашылчаларчы, мисалы уругун сеп кайсы жерге отургузсаңыз ошол жерден эле өсүп өнүп гүлдөй берет го, эми гүлдөп мөмө берип дегендейчи. Ошол сыяктуу да, адамдардын 50% көз жумушка отуруп алган, ошол жерден эч жака жыла албайт, өзүнчө самостоятельный изденүү жок, бир жерден чыга албай эле отура берет да. 50% адамдар ошондой болот. Койчу, мен ушул жерде эле эптеп кандай болсо да мен күнүмдүк тамагыма акча таап жеп атам, мага ушул жетет деген ойдо келген адамдар болот да, көрдүңүздөрбү? Каяка отургузса ошол жерде эле өсүп өнү берет да. 30% адамдарды кайсаңар немеде байланышып атканда, чакырган адамдарыңыздарды астыңыздарда отурганда, мен ушуну каалайм дей берет да. Мында буларды хочу деген немелери көп да. Мисалы мен машина алгым келет, ооба, машинага алгыңыз келет, возможностуңуз бар, мен алгым келет аябай. Акчам жок бирок алганга. Үй алгым келет, бирок үй алганга акчам жок азыр. Мен ушуну каалайм, мен үйүм аябай сонун кооз, чоң үй болсо деп аябай каалайт, бирок ошого акчам жок деп отурат да. Давайте ушундай иштейли десеңер, квартира алгым келет, эме алгым келет дейт да, бирок ошого мындай аракет кылбайт да. Давайте иштейли десең, жок, мен ага кантип иштейм, ага иштей албайм да деп. Көрдүңүздөрбү? Каалоосу көп, бирок деген ошол каалоосун сыртка чыгара албайт да. Каалоо үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек да, сөзсүз түрдө иштешибиз керек да. Кайсы жерде болбосун иштешибиз керек. Ошол каалоосу орундалат да. Мына азыр бүгүнкү күндө байкасаңыздар, 20% гана адам булар өздөрү эме болушат экен да. Аракетчил болушат экен. Көпчүлүгү ошол кайра чалып, касание кылабыз деп коебуз го, кайра чалып, анда санда бир ошол адам менен байланышып отурсаңыз, сизге ошол 20%-теги адамдар келет да, сөзсүз. Келет дагы сиз менен бирге болот да, бир багытка кете турган адамдар болот. Ошондуктан сиздер эмне кыласыздар? Дайыма ошол адам менен тыгыз байланышта болосуздар, ар бир чакырган адамдарыңыздар мененчи. Бизде аябай көп ийгиликтүү инсандар бар, баарыңыздар билесиздер. Канча адам ийгиликке жеткен. Бизде азыр жана журналда аябай толтура көп адамдар, даже сүрөттөрүндө эле ийгиликтерин көрсөңүздөр болот, действительно акча бар биздин компанияда, аябай чоң акчаларды алышат. Ошон үчүн жанагындай чоң недвижимостьтарды алып атат. Мисалы мен да үйлөрдү алып атам, тойлорду берип атам. Азыр финансылык жактан эркиндиктебиз да, чындыгында эркиндиктебиз. Бир кезде биз күнүмдүк гана жашоо менен жашаган адамдар элек да. Бул ар бир адамдын колунан келет. Болгону гана сиздер кандай кабыл аласыздар. Ошол алган кабыл алганыңыздарга жараша ийгиликке жете аласыздар да. Анан биздин эң жакшы жерибиз, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн жашооңуздарда тарыхыңыздар бар. Тарыхыңыздар. Бул компанияга келиштин да өзүнүн ар бир адамдын тарыхы бар. Ошол тарыхын менен адамдарга бөлүшүңүздөр.
ошол бөлүшсөңүздөр, ошол адамдар сиздерге качан келет, качан сиздин тарыхыңызды көргөндө, укканда ошол адамдарга мотивация да бул нерсе. Ооба, мен да сиздей элем, ушундай башымдан ушундай окуялар өткөн десеңиздер, ошону түшүнүшөт да. Бул адамдарга аябай мындай кандайдыр бир багыт бергенге жардам берет. Дайыма адамдар менен тил табышканды билишибиз керек. Тил табыша билишибиз керек да. Биздин бизнес ушул бизнес мамиледен. Келечекте ар бир адам ийгиликке жете алат. Кайсыл жерден акчаны көп таба алат? Баягы эле жумушта отура берсекпи же изденүүнүн үстүндө болсокпу, чындыгында кыймыл аракеттен көп ийгилик жаралат да. Анан сиздер үчүн азыр тапшырмалар берилип атат, видеолор берилип атат. Ошол видео эмелер, роликтерди карап алып, иштештин жолдорун үйрөнүп алып, болгону гана сиздерде ички өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртөм деген болсоңуздар, ошого ийгиликке жетсеңиздер болот да. Жума сайын акча алышты ар бир адам каалайт. Ден соолукта болушту ар бир адам каалайт. Ошондуктан биздин бизнесте ошолордун баардыгы берилип атат да. Көрдүңүздөрбү? Эми сиздерге үй тапшырмасында айтып кетейин. Үй тапшырмасында сиздер үчүн келечектеги ийгилигиңиздин тарыхын видео кылып тартып жөнөтүңүз да. Келечекте мисалы элестетиңиз, сиз эме болуп атканыңызды. Азыр мен сизге тапшырманы чыгарайын экранга. Өзүңүздү элестетиңиз, келечекте сиз директор болдуңуз деп коелу. Сиз директор болдуңуз. Ошол директор болгон кезде сиз жаңы келген адамга кандай кылып мотивация берет элеңиз? Ошол жөнүндө, мисалы, мотивация берип, мен азыр сиздерге өзүмдүн тарыхымды, ушул басып өткөн тарыхымдан өзүм эле айтып бердим. Ошону ошол сыяктуу болуп сиз директор болсоңуз, ошол келген адамга, ошол кызыл точкасын тапканга, ошол тарыхыңызды айтып берип, кантип айтып берет элеңиз, кандай алып айтып берет элеңиз. Эгерде ушуну видео кылып тартасыз, кыскача 2 мүнөткө чейин, анан бүгүн тартып жөнөтсөңүз 2 балл кетет. Эгерде эртең тартып жөнөтсөңүз, анда 1 балл аласыз да. Ушул тапшырма сиздер үчүн. Мындан тышкары бизде аябай кошумча тапшырмалар бар. Кошумча тапшырмабыз биз өзүңүз эгерде продажа кылсаңыз, сатсаңыз, бек офисиңизди сүрөткө тартасыз да жөнөтөсүз. Мына мынча сомго товар оборот кылдым депчи. Ошондо сизге балл берилет да. Балл берилет. Жекече сатуу, бек офисти скрин кылып жөнөтсөңүз, ошол графа оборот деген немебиз бар да. Оборот слева, справа деген 3-чү пунктта баягы эме бар го, зарплата боюнча акыркы бек офисиңизде акыркы графадагы ошол экени басасыз. Ошондо графа оборот деген бар. Ошол жерде скрин кыласыз да. Бүгүнкү число жазылат, канча сомго, канча CV-ге товар оборот кылганыңыз жазылат да. Ошондуктан ошол жерде скрин кылып жөнөтөсүз. Экинчи, жеке чакырып келген лично приглашенныйыңыз үчүн жаңы партнер болуп жазылдыбы сизге? Мисалы, бүгүн презентация окудуңуз эле, сизге бир партнер болуп, 1,5 миң сом эле партнер болгон. Товар алып жазылган болсо 1 балл берилет да. Аны дагы бек офисти скрин кыласыз. Ушул тапшырмалардын баары бек офис скрин кылып жөнөтүлөт да. Анан эгерде чакырып келген адамыңыз сизге смарт партнер болуп жазылган болсо, бүгүн, например, смарт партнер болуп жазылды, сиз аны бек офисти скрин кыласыз дагы, ошол смартыңызга 2 балл аласыз да. Эгерде бүгүн сиз бир адамды чакырттыңыз эле, анын сразу эле VIP партнер болуп жазылган болсо, аны да бек офисти скрин кыласыз, бинарный структура түшөт да, 3 балл берилет. Эгерде сиз чакырган адам рич партнер болсо, чакырган адам буга чейин накопительно толтуруп VIP, анан кийин может быть партнер, бирок бүгүн сизге келип туруп толук контракт кылып толтуруп ричке толтуруп кое турган болсо, накопительно буга чейин толтуруп жүрүп, анан бүгүн рич контракт кылган болсо, анда сизге 4 балл берилет.
эгерде бүгүн сиздин чакырган адамыңыз автоматически полностью макул болуп сиздин немеңизге, каалооңузга, айткан түшүндүрүп бергениңиздин баарына макул болуп, мен рич контракт болом деп бүгүн сизге келип туруп рич контрактты нөлдөн тургузуп берсе, сизге 5 балл берилет. Бул үчүн бул дагы сизди бек офисиңизден көрсөтүшүңүз керек да. Көрсөтүшүңүз керек. Андан тышкары бүгүнкү число менен жазылды. Сиз контрактный листти сүрөткө тартып, числону көрсөтүшүңүз керек да. Действительно сиз бүгүн ушул контракт. Бул балдар, кошумча балдар, бул бүгүн эле эмес, башка күндөргө да тиешелүү. Бүгүндөн баштап жөнөтө берсеңиз болот. Бүгүн кылсаңыз бүгүн, эртең кылсаңыз эртең, бүрсү күнү кылсаңыз бүрсү күнү дегендей ушул контракттарды жөнөтүп, мына мен бүгүн рич контракт кылдым, мына мен бүгүн VIP контракт кылдым деп жөнөтсөңүздөр, ошонун баардыгынын жыйынтыгы балл менен бааланат да. Мына ушундай тапшырмалар, ушул тапшырмалардын баардыгын тең аткарганга аракет кылыңыздар. Буга убакыт бар. Бүгүн эле ушундай рич контрактка жетишем, жетишпей калдым, эртең кылбай кылышым керек эле десеңиздер деле болот. Бирок ушул 21 күндүн ичинде ушулардын баардыгына балл топтоп алсаңыздар, жеңүүчүлөрдү бааланат. Ар бир сөзсүз түрдө ар бир күнү кылган ишиңиздердин баары бааланат. Булардын баардыгы тең сиздердин колуңуздардан келе турган иш. Ошондуктан баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Тапшырмалар аябай сонун, колуңуздардан баарыңыздардан келет. Аябай күчтүү лидерлер экенсиздер, мен күнүгө көрүп атам сиздерди. Анан сиздер үчүн капитан командалар абдан чуркап, ушунчалык кыйынчылыкты дагы баарыңыздарга чалып, баарыңыздарды контролдоп, ушундай көп жумуштарды аткарып атат. Мен ошон үчүн сиздерге айтат элем да, ошол капитандарыңыздарды подводить этпеңиздер. Алар сиздер үчүн күйгөн адамдар да. Сиздердин ийгилигиңиздерге колдоочулар да, мындайча айтканда колдоочулар. Ошондуктан капитандарыңыздардын ар бир берген тапшырмаларын активдүү аткарыңыздар. Анан аткарганда дагы, эгерде капитандар, мына азыр экранда баарыңыздар отурасыздар, ошон үчүн капитандарга дагы жора айтарым. Бүгүндөн баштап желтый карточка берилет. Эгерде капитан өз убагында кирбесе, кандайдыр бир причинасы болбосо, өз убагында кирбеген, отчетту убагында бербеген, же болбосо командасындагы адамдардын эмне причина болуп бүгүн катышпай калганын билбеген, ушулардын баары бааланат да. Капитан канча жумуш кылганы менен, эгерде ушуларды аткара албай калган болсо, баллы канча болсо да эсептелинбей калат. Желтый карточка берилген бар. Бизде сөзсүз түрдө контролдесе эч коркпоңуздар. Наоборот, бул деген кайра стимул да сиздер үчүн. Кой деп, мисалы, жумушка барганда эртең менен кечикпейин деп жанталашабыз го. Мына ошол сыяктуу да сиздерге стимул болуш керек сөзсүз түрдө. Антпесе өз убагында кирип отчетко кириңиздер. 9 болду уже, даяр туруңуздар да. Даяр туруңуздар. Биринчи кирип каласыздарбы, может быть, үчүнчү кирип каласыздар, может, бешинчи кирип каласыздар. Бул дагы ошол командалардын менен сүйлөшүлүп эме кылып атабыз. Ошол канчанчы очередте кире турган болсоңуз, ошого даяр туруп бүт командаңызды. Анан кийин сөзсүз түрдө капитандар контролдойт. Ар бир капитан өзүнүн командасындагы ким кайсы тапшырманы аткарбай калды, отчет ошол да. Анан бардык эмени аткарды, муну аткарган жок, муну аткара албай калды деп отчет бергенге даяр болуңуздар. Сиздер абдан мыктысыздар. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Эгерде ушул группада бүгүн марафондо отурган болсоңуздар, бүгүн угуп аткан болсоңуздар, сиздер абдан күчтүү инсансыздар да. Сиздер игиликке жетем деген адамдарсыздар. Мына биз алып аткан акчаларга сиздер да жетиңиздер. Биз алып аткан ден соолукка сиздер да жетиңиздер. Ар бириңиздер ошого татыктуу адамдарсыздар да. Болгону гана ар бир жумушта кыймыл аракет керек. Сиздер ошол кыймыл аракетке аракет кылыңыздар. Баарыңыздарга жакшы көрөм. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен чогуу бирге болгонума өтө кубанычтамын. Ийгиликтүү инсандар, баарыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Мен сиздер менен сыймыктанам. Жакшы көрөм баарыңыздарды. Көрүшкөнчө.